мисалы сиздин тишиңиз ооруса, сиз тиш доктурга барасыз. Бирок деген мисалы балдардын тиши кыйшык болсо, буну деген стоматологко барбай, биринчиден ортопедке барыш керек. Бала деген буту кыйшык болбаса, тиши сөзсүз деген кыйшаят деген маселе да. Ошол эле деген биздин билим берүү тармагыбыз да бар. Эмне үчүн биология өзүнчө, химия өзүнчө, дагы физика өзүнчө, бул баары табият болгон. Ошондо деген бала ошо алган билимдерин бири-бири менен байланыштыра алат. Ошол эле мисалы тамак жазып атканда бунун ичинде биологиясы да, физикасы да, химиясы да бар да. Ошондо деген балдарыбыз өзүнчө өткөндүктөн алар деген ойлошот. Баш деген өзүнчө турат, бут деген өзүнчө турат, химия өзүнчө, биология өзүнчө. Буну деген балдарга эң биринчиден толугу менен дүйнөгө көз карашы бир болот. Ошону мен ойлойм да. Бул деген жашоодо түшүүнү көбүрөөк бул деген кеңейтет да алардын. Кээ бирлер деген ошо чыгып алып, андан кийин ойлошот, все отдельно. Баары өзүнчө турат. Жок, жашоодо деген баары бири-бирибизге байланыштуубуз. Мисалы ошондуктан кыргыздарда бекеринен айтылган жок. Мен ак болсом, сен ак болсоң, коом да ак болот деп. Ошо деген табият таануу деген нерсе бул бири-бирине байланыш берет да балдарга. Андан кийин алар көрүшөт. Бул жакта деген буга өтөт экен, мындай деген мындай болот экен деп. Бул деген 11-чи азыр класста бүтүп аткан балдарыбызда көбүндө целостное мировосприятие деген жок болуп жатат да.